Достор, салам. Азыр биз экстремалдуу шарттарда тартып атабыз. Анткени кичинекей Элис абаксып турганча тарта коелу деп атабыз. Кане, менин подписчицам, катталуучум, красавица, умница, жантан бери сүйлөшүп отурсам, еще и очень умная девочка. Турцияда жашайт, Анталия шаарында жашайт. Жодошу түрк улутундагы жигит, эс алууга келип, анан бир атоо менен жолугуп, анан говорила Каниетте, давай ошо Турцияда аялдар жөнүндө айтып берчи, пожалуйста. Кандай мамиле кылышат айымдарга? Негизи эле түрктөр айымдарды аябай барктайт деп уккам. Ошол үчүнбү? Ошол үчүн. Биринчиден бала төрөлгөндөн кийин эле кыз менен атанын ортосунда мээрим аябай күчтүү болот экен. Кичинекей кезинен принцесса не каалайсың, неметесиң деп ошо аябай маани беришет экен. Кыз кишинин көңүлүнө карашат экен. Элиске эмне берди атасы төрөлгөндө? Атасы жаңы төрөлгөн аз мен тагып алгам. Аны еще маленькая депчи, белый золото с бриллиантом цепочка тагышты. Сен төрөп берген үчүн деп мондай 3 девятка калың браслет беришет экен, тагышат экен. Мына кеп алтында эмес, кеп ошо мамиледе да, барктоодо. Эми алтын бере албаса деле, мисалы башка бир нерседе гүл өсүп кетсе деле, жылуу сөз айтып койсо деле кандай сонун. Аябай аял кишини баркташат экен, көңүлүнө карап. Албетте кыргыз эркектери да аябай мыкты, мырза, мисалы бир айтканынан качышпайт, ошо эмелери жакшы да. Просто биякта эркектин кылганы эмес, башка улуттун отношениясы кандай болот экен, разница ошол болуп атат да. Башка жаман ойду ойлобоңуздар, мени салыштырып атат дебеңиздер, нерсе болсо кечирим сурайм. Албетте кыргыз эркектери да аябай күчтүү, мен урматтайм, менин өзүм атам кыргыз. Бир тууганыбыз, кыргыз түрктөр бир тууган. Ошол жакта Турцияда жашап жүргөн жеке эле менин жеке жашоом эмес, кошуналарымдын, кайын журтумдун, подружкаларымдын эмелери, отношениялары аябай башкача. Биз деген мындай болушубуз керек да, Каниет. Кудайым буйруса, мен проектилери, мен негизи инстаграмым аял кишиге жардам берүүгө арналган да. Мен бүт жасаган нерселерим баары ошол тууралуу жасайм да. Анан бизде деле эркектер жакшы мамиле кылат, негизи эле аялга жакшы мамиле кылынат. Бирок любой жерде жакшы жагын алыш керек да. Эгерде аларда плюстары көбүрөөк болсо, биз ошону алышыбыз керек. Албетте. Королева, принцесса, моя доченька деп, анан албетте айымдардын өзүнө болгон ишеними артат. Албетте. Анан албетте айымдар бактылуу эне болот. Бактылуу эне болсо балдар бактылуу болот. Балдар бактылуу болсо биз деген бир улут бактылуу болот. Сиз төрөдүңүз. Төрөдүм. Сонурсуздай. Анан кандай карашат экен? 40-ка чыгат экенби ошондой эле биздикиндей? Биздикинде эле 40-ка чыгышат экен. Алтынга салып жуунтушат экен. Анан тузга орошот экен. Кичинекей баланы чыркылдатып тузга орошот экен. Анан против болдум мен. Карашат экенби? Төрөгөн аялды карашат экенби? Албетте карашат. Мен 40-ка чыккычакты, монтип жакшы карашат экен. Кыргыздын салттарына окшош эле экен. Бирок айырмачылыгы биз 40-га чыкканда жентек той беребиз. Аякта андай той-пой жок. Той-пой жок. Той жок. Скучно. Шерине жок, эчтеке туулган күн жок. Мындай караганда жөн эле мынтип күнүмдүк өзлөрүнүн жашоосун иштеп жүрүп эле өткөрүшүт экен да. Жан талашып эле бала төрөгөндө ушуга үй алып берейин, келечегин. Аялдар иштешет экенби? Жок, көп иштешпейт. Эмне иштешпейт? Анткени эркек бүт ответственностьты бүт эркек алат экен. Аялдар көбүнчө балдарды карап, балдарды карап, үйүм таза болсун, үй тамак ашы деп эле, мисалы үчүн мен деле төрөгөндөн кийин депрессия болот, мен деле иштейин десем, кээ бир чыктыдан жок иштебейсиң, что смысл ушула деп аябай эми жинди болдуң, жөнтөр үйдө отур деп мен бирөөнүн эмесин туз артсам дагы, туз тасышам дагы өзүм багам деп уят деди да. Алым берет экенби үйлөнгөндө? Биз беришпейт экен, алар алтын беришет экен. Алтын беришет экен. Мындай акчалай берилбейт. Биз бербейт экен. Биз эметкенде мамам 4 жыл каршы болуп антиминтип жүрдү да, андан кийин кыргыз калбай калды дени. Кыргыз калбай калдыбы деп эми сүйүү деген бул чоң нерсе. Сүйүү улутка карабай, жашка карабай. Мен муну байкадым да. Үч нерсени эле Кудай бакытка жазып койгон. Эне атаңды тандап албайт экенсиң. Анан төрөгөн балаңды тандап албайт экенсиң. Анан күйөөңдү тандап албайт экенсиң. Мен буга тием, тиге тием, мындай депчи. Кимди сүйүп калсаң ошого. Кимди ошо чекеңе эмнени жазса ошого тиет экенсиң.
Мисалы Турцияда эмес, азыр Москвада деле иштеп атат, кыргыз айымдар аябай көп иштеп атат го. Көп иштеп атат. Анан биз жаңы эле Кане экөөбүз көп нерсе жөнүндө сүйлөштүк. Мисалы дароо эле даяр нерсеге келсек деген нерсе бар да, барбы? Ар бир эле адамда өзгөчө бизде кыргызда да ошол көп да мындай. Дароо эле барып министр болсом, дароо эле барып туруп бай түрккө тийип ошол жака жашасам, мисалы мындай ойлорчу, же биякта Кыргызстанга бир олигархка тийип алып туруп жашасам деген. Андай кичинекей бир нерседен баштап, сиз баруу эле сразу жолдошуңузду таптыңызбы? Баруу эле сразу дама болуп калдыңызбы? Жок, андай эмес. Мен деле барганда домработница болдум, көптөгөн жерлерде иштедим, магазинде иштедим. Магазинде иштеп атып жанталашым, үйдү багайын, үй алайын деп жанталашым. Ошол жака кеткенде жанталашып иштейсиң да. Администратор иштеп аттым, сатуучу болуп аттым, ошо саткан эмелеримин 10% алып аттым. Анан уборщица, тазалаганга уборщица дегенде мен анын эмесин сигортасын эмесин төлөбөй эле мага бериңиз, мен жарым акчасын Өзүм эле жыйнайм. Мен эле эртең саат 6:30 келем, 7-ге чейин бүт жыйнайм. Туалетин жууп, эметем, ич жактарды жууп, аякта 2 кыз иштечүбүз. Хозяин аялы менен келип кетчү, андан кийин менден башка да 2 кыз иштечү. Алар ичип алып эле кетип калышат, алардын кухнясын мен жыйнайм, тамак жасап берем. Ошонун баарын көтөрдүңүз, чыдадыңыз. 6 ай иштедим. Магазинде иштеп жүргөндө эле жолдошум менен таанышып калдым. Ошондон эме кылдык да. Сүйүү айттырбай келет экен да. Айттырбай эле келет, ооба. Баруу эле, дароо эле мисалы бир чоң жумушка иштейм же бир бай күйөөгө тийем деген болбош керек. Анан көбүнчө мага Инстаграмга мынтип жазышат. Конечно, силердики бар, конечно, сеники мындай депчи. Ошон үчүн мен көп жазам да, мен деле кичинекей бир нерседен баштагам. Эми сизге удача, действительно чынде повезло, жакшы күйөө таптыңыз. Кыргызстанда деле балким ошондой эле жигитке чыкмаксыз. Но самое главное адам. Жакшы өзүңүзгө туура келген адам таптыңыз. Анан адам дайыма аракет кылыш керек. Аз деле айтып атпайсызбы, домработница болсо деле мен никогда не стесняюсь деп, любой жумушта алып кала берем. Албетте, мен өзүм деле уборщица келип жардамдашып эметет. Ок эми бирөөнү мисалы үчүн азыр барып мен бирөө Кудай кандай башка эмнени жазып койсо, мен бирөөнүн жумушун эметкенден деле уялбайм. Мисалы үчүн бирөөнүн кийимин үтүктөп, кийимин, туалетин жуугандан анткени ага эмгек менен иштеп атасың. Денең Кудай өзү кечирсин, денеңди саткан жоксуң, жаман нерсе кылган жоксуң, бирөөнүкүн урдаган жоксуң, калп айткан жоксуң. Өзүң иштегенден эч качан уялбаш керек. Кур намыс деген токтотуш керек да. Кур намыс деген токтотуш керек. Бар да, биздечи бир менталитетибизде бар кур намыс. Эмне деп айтат, анан көрсө уят, любой жумушта алып жасап ийгиликке жетише алат. Албетте, мисалы үчүн торговый центрде иштеп жүрүп деле, уборщицага кирип жүрүп деле бир магазинде иштегендер сени эмеге чакырып калыш керек. Сатып бербейсиң, ама администратор болосуң, анан ошол бизнес кылып өзүң чоңойтуп алышың да мүмкүн. Мүмкүнчүлүк көп да. Ошол көз караш менен караш керек да. Европада жашаган жагабы? Албетте жагат. Эмнеси бөлөкчө экен? Биринчисинде комфорт. Бүт жерде шарттар жакшы. Шарттар бар. Албетте аяк аябай кымбатчылык, электрик, суу эмелери кымбатчылык, бирок комфорт бар. Биякта мисалы үчүн арзандын тусу татбайт деген сөз бар го Кыргыздачы. Ошол чын эле экен деп коет. Жерибиз, суубуз, электрибиз арзан, бирок комфорт жок. Мисалы үчүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошону колдонгонду билбейбиз да. Маршруткада түшүп атабыз, маршруткалар жини келсе бир күн тыштап, карапайым эл биз кыйналып атабыз. Кааласа чыгышат, кааласа чыгышпайт. Аякта мамлекет шарт түзгөн, жашоого ооба төлөйсүң баарына, бирок шартың бар. Шартың бар. Албетте аякта 2 эсе төлөйсүң. Суусу эмеси, наандар келгенде, эс алганда келип 3 ай жүрүп кетишти. Аябай таң калышты. Бизде деле көл бар, бизде деле суу бар, бизде деле тоо бар. Ушундай кылып койсо эмне болот деп. Биз канча жаш жылып калып калдык Турциядан, сиздин оюңуз боюнча? Алматыдан бир 5-10 жыл, 20 жыл Турциядан. Турциядан 20-25 жыл. 20-25 жыл калып калыптырбыз. Бирок ошону кууп жетиш өзүбүздүн эле колубузда. Өзүбүздүн эле бирөөгө мамлекет дегинтпейт, бул мынтпейт дебей эле ар бирөөбүз өзүбүздөн баштасак болот туурабы? Кудайга шүгүр, бирок азыр мамлекетибиз оңолду. Мисалы үчүн менин мамам деле өзүнүн фирмасы бар,
Кыргыздар жакшы жашайт, мамлекет тедей. Ошондо эме кылышат да, налогду көп төлөшөт, анан налогду төлөгөндө ошондо кечке эле мамлекет мурун келе деп элечи, комфорт түзбөй эле Аламедин базар, алыс кетпей эле Ош базар барсаң бакуш. Эми кыргыз элим өздөрү кыйналып, таңдан кечке чейин иштешет. Кондиционер жок, туалети эски, канча киши келет, канча комфорт жок да, мындай ыңгайлуу жашоо жок. Бирок арендасын очойтуп алышат. Ооба. Баягыда сөз болду да, көлгө баратканда гравий таштар лобовойго тийип атты да, анан биз эстедик. Бир жылы ошо жана ремонт болуп атканда көл жолдор канча деген гравий таштар айнекке тийип, машинанын баары жарылыптыр. Анан ошондо бир иностранец келип айтты да, а чего вы не подаете на государство в суд депчи, жарып атпайбы машинаңар депчи. Ошондо биз карызбыз, мамлекет бизге эч нерсе карыз эмес болуп калат да. Ошондой болуп калат. Ооба, ошондой. Биздин мисалы үчүн оңой түшкөн байып, миллионербиз деп айтпайбыз. Биз да карапайым элбиз, Кудайга шүгүр. Көзүбүз көрөт, колубуз эметет, мисалы үчүн карапайым элбиз. Мисалы Аламедин базарга деле бардым, мисалы көчөгүн жок, воскресенье бардым. Барсам, онда эле темирди эметип коюшуптур да, ысык да, ичине кирсең тура албайсың. Ысып ой, эжеке мына канча иштеп атасыз дедим, анан сен кызым эмне кылайын дедим. Невозможно. Эми ушу балдарымды багайын деп мен ушуну эметет. Өзгөчө башка мамлекеттен келдиңизде сиздин көзүңүзгө ошо урунуп атат да. Биз болсо көнүп калдык да ошондой жашоогочу. Эптеп күн өтсө болду деп. Действительно башка жерде жашап келген адамга өтө эле билинет болуш керек да. Өтө эле билинет болуш керек. Биз кыргыз эли кыйынбыз. Элибиз кыйын. Элибиз аябай кыйын. Ушинтип эч кимге мындай долгурунбай эле өзүбүздүн арабызды өзүбүз тартып эле, өзүбүз үй алып эле мамлекеттен, мисалы үчүн чоңдордон эчтеке требовать этпей эле өзүбүз эле бирибиздин ташыбызды бирибиз эле коюп эле. Чоңдор деле бизден чыккан да. Чоңдор деле бизде болгон бир убакта дейм. Биздей болгон, бирок мегендеп жака чыккан унутулуп калат экен да, унутулуп калат, эл унутулуп калат экен. Бирок азыр эми правительство иштеп атат, Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр өзгөрүп байкадым. Мисалы үчүн 3 жыл мурунку эме жок. Мен сөзүмдүн аягы Кудайга шүгүр эми иштеп башташып. Эми карапайым эл менен, карапайым эл мурун ушул айткандан коркчубуз да. Коркуп эле, минтип эле жашачубуз да, эмне кылып деп. Азыр президентибиз баштады ишти. Мына айымдарга, мисалы тетиги Алайда, Нарында, ошол эле сизди мекениңизде, кичи мекениңизде Ат башыда, Айылда, толтура баласы бар, үйгө каты менен кечке алектенген, өзүн карабаган. Мына карайм десе да шарты жок, айымдарга кандай мотивациялык эмне берет элеңиз? Вот как дама, которая живет в Европе. Я считаю, что удавшаяся, да? Куда им говорится, жизнь только начинается, конечно. Мен Кудай бар, өзүңөрдү сүйгүлө демекмин. Өзүңөрдү биз биринчи орунга койсок, баары артынан келет экен да. Ооба. Анан биз деген би балам, мен атам деп. Мурун мен деле ушунчумун. Би эн атам, деп азырда келгенде кызым деп эметигем, бирок кайра өзүңдү биринчи эметишиң керек. Притча бар экен да. Жүрөң ооруп атсачы, күйөөң кийимин үтүктөп бер дейткен, экинчи кызың, улуу кызың, мама мен школга кечигип атам дейткен, анан тиги күрдүнчүк балачы ил айткан да, ошондой кемпирге айтат экен да. Азыр алардын кайсын сен тандайсың депчи. Мен да айтат экен да. Мен азыр баламды сооротом, анан кызымды эметем, анан күйөөмдү кетирет. Жок, сен жат. Күйөөңдү, балаңды кара, кызыңды дарап келип бер дейт. Сен өлүп калсаң, буларды эч ким карабайт. Ошон үчүн адам өзүн биринчи ден соолукта сүйүп, всегда уход за собой. Конечно, өзүн биринчи сүйүш керек. Хюррем Султан чыккан жерден келген каниет. Касается Элис менен кыздар сураныч, бири-бирибизди колдойлу, жакшы комментарий жазайлы. Сөзсүз бир жаман жерибизди чукуп алып чыгып, көрө албастыгыбызды бир эме деп тити, сен мындайсың, тиндейсиң деп кереги жок. Ниетти түз кылалы, жакшы нерсени ойлойлу, жакшы нерсени сүйлөйлү. Сизге ошо жакшы нерсе кайра 10 эсе кайтып келет. Албетте. Менин кааларым жүрөгүбүз кыргыз да. Биз да карапайымбыз, мисалы эч ким эмеденбиз. Сүйүү
аябай башкача экен. Мен мисалы үчүн мен сизди сыйлайм, сүйөм, урматтайм. Ар бир жылдызга болгон сүйүүң, эн атаңа болгон сүйүүң, кызыңа, подружкаңа, туугандарыңа болгон сүйүү ар башка экен да. Бирок бизде азыркы заманда мындай көрө албастыктын ордунда сүйүү тартууласак, бирибизге поддержка кылсак, анан бул эмне деп өтөт деп бизде кемчилик эмес, ой молодец деп өзүбүз колдоо көрсөтсөк, ошондо биз алдыга жылабыз да. Албетте. Давайте будем проще, да? Жөнөкөй бололу, жакшы нерселерди сүйлөйлү, бири-бирибизди колдойлу айымдар. Анан биз да баарыбыз гүлдөйбүз.